Ал эми бүгүнкү күндө сизге эстафетаны тапшырып берем. Бул эстафетаны сиз кабыл алууга даярсызбы? Кабыл алдык. Кабыл алдык деген абдан жакшы болду. Тыштагы нөшөрлөп куюп жаткан жаанга карабастан мен ойлойм сиз менен биргеликте биздин угармандарыбызга жакшы маани тартуулайбыз деп. Ал эмесе баштайлы. Эми биринчи суроо катары сиз бул эстафета рубрикасына катышууну күттүңүз беле? Мен биринчиден күтпөдүм эле. Анан кийин мага ошол телефон чалуулар болду. Анан кийин эмне Алмаз досум чакыргандан кийин баш тартуу кыйыныраак болуп калды. Эмне үчүн дегенде жогорку кеңеште ушул 4-күндөрү, 5 күндөрү сессионный күндөр болуп эсептелет да. Ошондуктан биз 6га чейин иштешибиз керек эле. Ошон үчүн кичине мен регламентти буздум окшойт бүгүн. Чоң саат 6га ошол сиздин чакырууңузга макул болуп, ушул 1 саат жумуштан эрте келдим. Чоң рахмат. Чоң рахмат алтындай убактыңызды бөлүп, ушул элдин, мамлекеттин камын көрүп жүрөсүз. Ошого карабастан бизге убакыт таап студияга келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Бирок мен ойлойм эми сизди албетте кыргыз эли бардыгы тең аттын кашкасындай коомчулук жакшы тааныйт. Бирок кандай болбосо дагы бүгүн сиз менен жакындан таанышуу жана сиз жөнүндө мындай толук алууга биздин угармандарыбызга абдан кызыктуу жана пайдалуу болушу керек. Себеби дегенде сиздин азыркы күнгө чейин басып өткөн жолуңуз, тажрыйбаңыз, жалпы эле кыргыз элине кошуп келе жаткан салымыңыз абдан чоң. Ошондуктан мен ойлойм ушул бүгүнкү күндө угармандарга, өзгөчө ушу биздин жаштарга сиз менен сизге суроо узатып, сиз менен дагы бир жолу сиздин ой жүгүртүүңүздү, ички дүйнөңүздүн кээ бир кырлары менен дагы жакындан таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлөт деп. Ошондуктан суроолорубузга өтө берсек, каршы болбосоңуз. Биринчи суроом мындай болмок. Жеңилден баштайлы дегендей. Эгерде бир кыялдануу катары, эгерде сизди кайра жаш чагыңызга, жаш курагыңызга кайтууга мүмкүнчүлүк болсо, ошондо сиз эмнеди кылат элеңиз, эмнеден баштайт элеңиз? Эми кайра кайтуу бул өзү негизи мүмкүн эмес. Баягы сүйлөгөн сөз, аткан ок, ошондой эле өтүп кеткен убакыт кайра кайтуу мүмкүн эмес да. Эгерде мындай кыялдануу деле болуп тур да. Бирок өкүнүү бар менде. Жаш кезимде мисалы үчүн ошол биздин ата энебиз өтүп кеткенден кийин баягы ата энеге татыктуу кызмат кылып калуу. Ошол учурда кээ бир учурда тентектик кылып ата энени укпай, кээ бир шоктук менен, кээ бир учурда ата энени капа кылып койгон учурлар болгонбу? Ошондуктан ушул ата энеге кызмат кылууга өзгөчө көңүл бурмакмын. Экинчиден учурунда, мисалы үчүн, биз ушул Советтер Союзунун учурундагы балалыкка туура келип калды да. Ошол билим тармагына, ошондой эле дагы көбүрөөк көңүл бурмакмын да. Чоң рахмат сизге. Демек, кечиресиз ошо сөзүңүзгө ыралжы дегенде сиздин ата энеңиз өтүп кеткенден. Демек ошол сиздин айтып аткан азыркы оюңуздан улам, мен да кошулам, албетте бул сиздин оюңузга, себеби дегенде менин да ата энем экөө тең ошо раматылык. Ата энеңизге Алла рахматын алып жаннаттан жайын берсин. Бардыгы эле ушул тажрыйба алган жашоодо бир өзүнүн бир өмүрдөн бир бөлүгүн басып өткөндөн кийин бардыгы тең ошо артын кылчайып карап, ушуну ойлонот болуш керек да. Эң биринчиден ошо ата энеге кызмат кылуу, ата эненин ыраазычылыгын алуу. Канчалык даражага жетпесең да, канчалык дараметиң, байлыкпы, бийликпи дегенде ошого карабастан эң биринчиден ошо ата эненин ыраазычылыгын алуу абдан туура. Эми ушул сизде бир өкүнүчтөр бар экен. Бирок ушул жашоодогу сиздин эме деп коет го, кредоңуз, сиздин негизги мындай оюңуз кандай, кредоңуз кандай жашоодогу? Эмне максат менен жашайсыз? Эми бизде өзүңүз билесиз, баягы мусулман катары негизгиси Кудайдын ыраазычылыгын табуу, элдин кызматында болуу да. Ошон үчүн жашоодогу негизги максат бизге, мисалы үчүн, өзүбүздүн акылыбыз менен ойлонуу менен эмес, бизге берген баягы дин каада салт багытыбызды көрсөтүп турат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө мен жогорку кеңештин депутаты болуп иштеп атам. Ушул Кудайдын ыраазычылыгы үчүн элдин кызматында болуу. Ошондой эле алдыбызга көп максаттарды койгонбуз.
Анан кийин ким кайсы жерде болбосун, бул баягы жогорку кызмат же болбосо жогорку кеңештин депутаты болуу бул чоң аманат да. Ошол аманатка кыянат кылбастан өз учурунда келечектеги биздин муундарга ушул өткөрүп берүү негизги биздин максатыбыз. Абдан жакшы максат экен. Анан демек ошол канчалык кандай мансапта болбосоң дагы же кээ бирде анда сиз ошо толук өзүңүздүн мындайча айтканда акылыңызга же болбосо өзүңүздүн оюңузга эмес, сиздин бир кармана турган ошол дин өзүңүзгө бир жол катары тутат экенсиз да, туурабы? Дагы бир ошол сурооңузга байланыштуу болуп калып атат экинчи суроо. Негизи эле ошол бул бир философиялык жактан бир талаш маселе катары, мындай динге ишенгендер да, исламга ишенгендер дагы, мындай даже атеисттердин арасында мындай көп талаш болуп келет. Ушул адамдын тагдыры. Мындай кээ бирде болуп калат да, мына тагдырга байланыштуу же тагдыр ушундай экен, ошон үчүн жашоом ушундай болуп атат. Кээ бирде ийгиликке жеткендер же өзгөчө ошо жетпей калгандар боюнча ушинтип айтып коет го, тагдырга шылтоолоп. Ушу тагдыр ушундай экен деп. Ушул айтып келе жаткан тагдыр сиздин оюңузча ушул бул буйрукпу жогору жактанбы, Кудай тараптан, же бул адамдын жеке тандоосу? Негизгиси жакшылыктын дагы, жамандыктын дагы болуусу бир гана жараткандан деп билүү негизги имандын бир бөлүгү болуп эсептелет да. Бул биринчиден. Экинчиден, тагдыр десек эң туура болот. Үчүнчүдөн, тагдырды жазган калем жараткандын колунда да. Ошон үчүн биз жөнөкөй инсандар, бизде диний илим баягы биздин алымдарга караганда жок да. Ошон үчүн тагдыр илимине кийлигишүү, мен өзүм жеке өзүмдү айтам да, баягы билим жетишпейт. Ошондуктан негизги бизге берилген багыттарды туура карманып, анан кийин тагдыр илимине кийлигишүү туура эмес деп эсептейм да. Эмне үчүн дегенде, бул учурунда пайгамбарыбыздын учурунда да болгон да. Сахабалар ушул тагдыр илими жөнүндө ушул сүйлөшүп атканда пайгамбарыбыздын жүзү кызарып, бул илимге эгерде акылыңыздар толук кандуу эгерде жетпесе, илимибиз жетишпесе, кийлигишүү бул туура эмес деп баягы тошкон да. Ошондуктан бардыгы Кудайдын буйругу. Ошондой эле бизде мындай бир түшүнүк болбош керек да. Баягы кээ бирлер тагдырга таянып коюп туруп, мисалы үчүн бардыгы тагдырга жазылса, эртең күнүмдө эле тагдыр өзү буйругандай болот экен деп аракет кылбастан жашоо бул туура эмес да. Ошон үчүн биз жашашыбыз керек, 1000 жыл жашай тургандай өзүбүздүн эмгегибизди жасашыбыз керек, келечекке даярданышыбыз керек. Ошондуктан жумушубузду 1000 жыл жасай тургандай жасашыбыз керек да. Бирок ошондой эле азыр өтүп кете тургандай ибадатыбызды жасаганды унутпашыбыз керек да. Ошондо ортолук келип чыгат, ошондо туура багат келип чыгат. Демек, урматтуу Төрөбай Закирович, тагдырга ишениш менен биргеликте биз тагдырга албетте ишенебиз. Бул эми тагдыр ушундай экен. Бирок ошондон мурда десекпи, жанакы тагдыр ошо түшүштөн же ошол буйрук амир түшөрдөн мурда биздин ошо колубузда болгон тандоону биз өзүбүзгө байланыштуу экен да. Мисалы биз бир жакта кетип бара турган болсок, биякта бир даңгыр жол, биякта бир таштуу жол дей турган болсок, биз албетте даңгыр жолду тандап алабыз да. Себеби дегенде кыйналбастан тез арадан жетүүгө демек. Анан кийин ушуну тагдыр деп айта турган болсок болот да. Же болбосо мен дагы бир башкача сизге ушунун башкача жол менен бир айткым келет. Ошого сиздин көз карашыңыз кандай? Биздин же болбосо ар бир эле адамдын ошол жеке турмушу, айлана чөйрөсү, ошонун аң сезимин аныктайбы, же болбосо анын аң сезими, өзүнүн көз карашы, жашоого болгон мамилеси өзүнүн ошо айлана чөйрөсүн, ошо жашоодогу деңгээлин аныктайбы деп айта турган болсок, менин оюмча ушул суроо түшүнүктүү эле болушу керек да, сизге.
кандай мисалы бир киши жашап бир деңгээлде жашап атат. Кээ бирөөлөр айтат ушу жакшы жашайт, кээ бирөөлөр боло турган болсо кыйынчылык, оор шарттарда жашайт да, анан айтат, жок мен ушуга жарашам, өзүмдө ошондой алып барам, маданияты, ал өзүнүн жүрүм туруму, адеп ахлагы ошо айлана чөйрөнөсүнө байланыштуу. Же ошого айлана чөйрө канчалык айлана чөйрөнөсү кандай жашаганына карабастан анын аң сезими башкача болушу мүмкүн. Рахмат. Эми айлана чөйрө, коом, адамдардын жашоосу. Бул нерселерди адамдар өз аракети менен жашоого мүмкүнчүлүктөр бар да. Бул боюнча аракет кылгыла деп биздин динибизде да каада салтыбызда айтылат да. Ошон үчүн пайгамбарыбыздан жакшы бир хадис бар. Кандай коом болсо, ошондой башчы деп. Көбүнчө коомдогу өзгөрүүгө, мисалы үчүн эркек адамдар жоопкерчиликтүүрөөк болот да. Ошондуктан акыры эсибиз толгон, көбүнчө ушул 25 жаштан 65 жашка чейинки кыргыз мамлекетинин жарандары бүгүнкү күндөгү коомго туура багыт алууга чоң жоопкер жана салым кошуусу абзел да. Ошондуктан мен ойлойм, биздеги коомдагы адамдардын жашоосуна же болбосо кайсы бир калыптануусуна чоң таасир берет да. Ал коомду өзгөртүү, адамдарды жакшылыкка чакырып, мисалы үчүн ошол мурдагы эле Нуржигит энебизди өзүңүз сиз мурдагы эфирде болупсуз, алардын ошол имам фонду менен өтө чоң рекламный ролик кетти да. Жүзүмө түкүрбө деген. Мен ушунчалык сүйүндүм. Ошол жерде негизги баягы лозунгу дагы жакшы болуп турбайбы? Девизичи жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу. Негизги бул эркек жигиттин чоң милдети, вазифасы. Ошондой эле үй ичинде, мисалы үчүн, же болбосо ошол коомду өзгөртүүгө даярдалай турган ата-эне, мисалы үчүн, көбүнчө энеде көп жоопкерчилик бар экен да, баланын тарбиясы энеден көп болот экен. Ошондуктан дүйнө жүзүндөгү чоң коомду өзгөрткөн инсандардын тарыхын эгерде изилдеп карап көрсөк, бул эненин берген тарбиясы көп таасир берген да. Туура чоң инсандар, улуу инсандар ошол Кудайдын кудурети менен баягы коомду өзгөрткөнгө чоң салымдарды кошуп, коомду өзгөртө алган да. Негизи эле энени мектеп деп коет го, биринчи мектеп эненин тарбиясы. Ошол энени биринчи мектеп деп коет. Баланы мисалы үчүн туура тарбиялоого эненин өтө чоң таасири бар да. Ошондуктан биз эми кандай десек, баягы эркек жигит кишиге баягы ыраачылык издөөдө биринчи бул дүйнөдө эң ыйык адамзаттардын арасында эң ыйык бул эне болуп эсептелип калган экен да. Ошондуктан мен ойлойм, коом, айлана чөйрө өзгөртүүгө биз өзүбүздүн салымыбызды кошуу негизги биздин милдетибиз болуп атат да. Бул илим, тарбия, билим жагынан сөзсүз биз ар бирибиз аракет кылабыз. Чоң рахмат сизге. Менин оюмча мен абдан бир канааттанарлык жооп алдым. Себеби дегенде ушул сиз айтып кеткендей эр азаматтын коомго болгон салымы, кошуусу жана ошондой эле атанын үй бүлөдөгү орду, ролу жана ошондой эле эненин ролун басып белгилеп кеттиңиз. Демек, биз өзүбүздүн айлана чөйрөдөгү болуп аткан көрүнүштөргө же болбосо азыркы биздин акыбалыбызга даттана бербей эле биз ошого аракет кылып өзгөртсөк болот экен да. Демек, жашообуз, мындайча айтканда, жана ошондой эле кандай жашайбыз, кандай деңгээлде жашайбыз, бул биздин колубузда, сөзсүз түрдө. Биздин вазифабыз жана ошондой эле биздин милдетибиз катары биз өзүбүздүн салымыбызды кошуш керекпиз. Чоң рахмат сизге. Эми биз башка тарапка десек, башка бир бөлүккө өтө турган болсок, биздин ошо тарыхыбызга биз бир аз ошо көз чаптырып, биздин кыргыздарда айтып коет эмеспи, баарын коюп Манасты айт деп. Ушул сиз албетте Манас эпосу менен жакындан тааныш болуш керексиз. Өзүңүз Манас айтып жүрөсүзбү? Же бир-эки үзүм айта аласызбы биздин угармандарыбызга? Бизде баягы 3-4 куплет, эгерде Манас эпосунан үзүндү айта албаган, бул кыргыз эмес дегенде болуп калат да. Жок дегенде биздин ар бир кыргыз Манас болуптур, Манас атка конуптур деген сөзсүз айта алат да. Ошондуктан Манас эпосуну кара сөз түрдө дагы
мисалы үчүн ошол убагында окуганбыз, азыр жакшы ошол Манас эпосундагы негизги баягы бийиктиктер же болбосо бул жердеги негизги патриоттуулук, мекенчилдик, өзүнүн улутун сүйүү, өзүнүн ата энесине болгон мамиле ушул жөнүндө көп камтылган да. Ошон үчүн сөзсүз биз өзүбүздүн эпосту билишибиз керек. Сөзүңүзгө аралык катары ошо бир 2 сап айтып бересизби анда эгерде билсең, мындай айтып жүрсөңүз дегендей, сизге оор болбосо, анан биз уланталы Манас боюнча. Манас кайсы саптарын айтып берсем? Сизге жакканыңызды оңоюнан эсиңизде болгон эгер башында кумду истебейт деп бизде 2-4 сөздө сөзсүз кыргыз жигити болуш керек. Сөзсүз түрдө. Болуптур. Биз анда ушул боюнча дагы биздин ошо Манас эпосу боюнча 1-2 суроо сиздин ошо көз карашыңыз боюнча ушу Манасты кээ бирөөлөр мындай акыйкат, бул чындык болгон деп келишет, кээ бирөөлөр муну жөнөкөй эле бир уламыш деп келет. Сиздин оюңуз? Эми Манас эпосуну бүгүнкү күндө ар түрдүү ой пикирлер менен бизге айтып келип атат. Эми бунун тарыхый баягы тастыкталган учуруну баягы көбүрөөк таянышат да. Бирок бизде Манас эпосуна болгон сүйүү, урмат өтө чоң да. Ошондуктан биз кыргыздарга Манас болгон эмес десе, биз ошол киши биздин кыргыздын душманы катары кабыл алабыз да. Бирок мисалы үчүн ошол эле учурунда кыргыз каганатын түптөгөн, мисалы үчүн Башбек Баатыр жөнүндө, Башбек Каган жөнүндө эгерде сөз кыла турган болсок, ал тарыхый инсан тастыкталган, мисалы үчүн ошол эле Кытай тарыхында, ошол эле мисалы үчүн Европанын тарыхында так жазылган да. Арабтардын тарыхында жазылган. Ошол эле Башбек Каганын учурунда Орхон Енисейден баштап, мисалы үчүн ушул бүгүнкү чыгыш Европага чейин кыргыз каганаттыгынын өзүнүн картасы бүгүнкү күндө дүйнө жүзүнүн кайсы тарыхын эгерде көтөрсөңүздөр да бул жазылып калган да. Ошол сыяктуу Манас эпосу кайсыл кылымга таандык, анан кийин кайсыл учурда жашаган деген баягы суроолор көп мындай жаралат да. Ошондуктан мен ишенгим келет, Манас эпосу бул болгон, же болбосо Манас өзү болгон, Манас атабыз. Ал эгерде Манас баягы эгерде болбосо, мисалы үчүн, эгерде болбосо, бул адамдардын аң сезимине ушунчалык чоң эпосту мээсинде сактап калуу мүмкүн эмес. Жаратылышы, пайда болушу, азыркы күндө сакталышы кыйын болот. Кайсыл учурга эми Манас эпосунда көпчүлүк учурунда мисалы үчүн 1000 жылдыгыны биз мына белгилеп өтүкпү. Бул Манас эпосуна байланыштуу болуп калып атат да. Анан кийин бул Манас эпосуна кээде жарымы жалган, жарымы чын, жакшылардын көңүл үчүн деп Манас эпосу башталып атпайбы. Ошон үчүн Манас эпосу айтылып атып туруп, кээ бир учурларда мисалы үчүн мезгилдеги ошол учурдагы сөздөр дагы кошулуп кеткен да, кошулуп кеткен. Ошондуктан кээ бир учурда ушул нерселерге таянып, Манас эпосун жокко чыгарганга аракет кылгандар дагы бар да. Бирок биз албетте кыргыз атуу катары биз Манаска ишенебиз, Манас болгон. Бирок абдан жакшы маалымат айтып кеттиңиз. Эми ошого улай катары ошол кайсы доордо жашаган деп ойлойсуң мындай бо жомол менен? Эми мындай карасак, Манас атабыздын ажыга барганы, же болбосо даарат алып атканда ошол учурда мисалы үчүн Коңурбай найза менен сайганы, мындай алсак бул баягы 9-10 кылымга туура келеби дегендей дагы бир ой келет. Кыргызстанга ислам келгенден кийин болгон да. Ислам дини бизде ошол 9-кылымга карата келип атпайбы. Ошондо дагы бизде мисалы үчүн азыркы түштүк тарап таласка чейин болуп атат да. Калган мисалы үчүн түндүк тарабыбыз болсо, азыр көп тарыхый маалыматтарга караганда, бул Tagay бийдин келишинен кийин ислам дини мурда келсе дагы кеңири таркай баштаган. Ошон үчүн Tagay бийди Мухаммед кыргыз деп аташкан деп бүгүнкү күндө көптөгөн баягы тарыхый инсандар, биздин тарыхчыларыбыз айтып жүрөт да. Ошондуктан же болбосо бир окуяны эгерде карасак, бул
баягы 2200 жыл мурдагы кыргыз баягы учурдагы кыргыз мамлекеттүүлүгүнө дагы жакындап кетип атат да. Ошол учурдагы мисалы үчүн азыркы Кытай сепилип турбайбы? Дубалычы. Ошол учурда кайсыл кылымдар куралып калган. Анан эгерде географиялык жагын карасак, ошол Кытайдын бүгүнкү улуу баягы Дубалы дагы мисалы үчүн Кытайдын түндүк, чыгыш, түндүк батыш тарабына курчап турат да. Мындайча айтканда, ошол учурда түндүк, чыгышта, түндүк батыш тарабында ошол түрк тилдүү элдер жашашкан да. Бул бүгүнкү күндө Хакас, Алтай, Уйгур жана Кыргыз ошол учурга дагы туура келип калышы мүмкүн. Эми буну тарыхчылар далилдеш керек. Кечиресиз, Кероч. Анда боло турган болсо, эгерде биз Манас бабабыздын жашаган доорун эгерде исламга чейин алып бара турган болсок, азыр сиз өзүңүз айткандай Манас бабабызды ажыга барган, анан намаз окуган деген жерлери бар да. Анда вариантында ошол Манастын баягы Манас атабыздын ибадаттарына көбүрөөк токтолгон да. Ошол жерлерди караганда биз ушул 9-кылымдан кийинки учурлар болуп калгандагы сезилет да бизгечи. Баары бир кандай болбосо дагы ошо Манаста камтылган тарбиялык маанилери, кыргыз элинин ошо биримдүүлүгүнө, улуттуулугун ошо сактай турган чоң салымы бар. Бул бизди ар бир жаштарга, ар бир кыргыз атуулу сиз айткандай, ошондо кандай тарых кандай айтпаса дагы ишенүүсү жана ошону кармануусу сактаса абзел деп ишенебиз. Эми сизге дагы бир биздин жашообуздагы башка бир жагынан, башка бир тарабынан суроо дей турган болсок, дүйнөдө көптөгөн ушу кереметтер бар. Дүйнөдөгү эң чоң 7 керемети бар да, дүйнөлүк кереметтердин бири. Ошонун маган жеке ошо кызыктырган ошо Тадж Махал арасында. Ошо Тадж Махал боюнча сизде маалыматыңыз бар болсо керек, ошонун курулуусунун себебин айтып бересизби мүмкүн болсо? Тадж Махал, эми сиз жакшы суроолорду берип атасыз. Мен кичине даярданып келсем жакшы болмок экен. Суроолоруңузду эрте алып алсам жакшы болмок да. Жок, анда кызыксыз болуп калмакта биздин угармандарыбызга сиздин болгон маалыматыңызды айтып берсеңиз мен чоң кызыгырак. Жакшы болмок. Эми эске салып көрөйүн. Бул Тадж Махал Индиянын түндүк жагында жайгашкан. Индиянын. Өтө бүгүнкү күндөгү учурумдагы негизги бир архитектуралык керемет болуп эсептелет да. Ал негизгиси айтылымдар боюнча караганда бул бизден барган, мисалы үчүн Орто Азиядан барган, Бухара, Самаркандтан барган, ошондой эле Индия, ошол учурдагы Персия, Ирандан барган. Ушул усталар салган деген сөз бар. Анан кийин бул өзү учурунда Мухаммед Бабурдун тушуна дагы келтирилген. Анан кийин ошол Тадж Махалды курган уста акырында бир талап менен ушул Тадж Махалды кургандан кийин сенин колуң сөзсүз кесилиш керек. Эмне үчүн дегенде мындай курулуш башка жерде же мындан кийин курулбаш керек. Кайталанбасын деген. Ушундай бир талаптар коюлгандан кийин анын керемети мен барып көргөнүм жок, бирок китепти окугандар боюнча бизге ушинтип окутса ортосунан бир суу тамчылап турат. Анын ичинде мисалы үчүн туздуулугун карасак ошол 7%га туура келет. Анан кийин ал адам баласынын көзүнөн жашынын туздуулугу менен барабар экен деп айтканда, мен ошол учурунда бир жерге күн тийсе, мисалы үчүн эч кандай баягы свет же болбосо бүгүнкү люстралар жок, ичин жарык тийип турат деп мен бир барып ушул көргөнгө бир кызыктар болгон. Жакшы, сиз айткан ошол өзгөчөлүктөр менен биргеликте Тадж Махал
Тажымахал кереметтен ошол имараты ушул өзүнүн өзгөчө бир архитектуралык дизайны менен айырмаланып турат. Бул ошон үчүн дүйнөнүн 7 кереметинин бири болуп эсептелет. Бирок ошонун курулган себебине токтоло кетсекпи дегем да, себеби дегенде ушунчалык кереметти куруп, анан кийин башка жерде сиз айтып кеткендей кайталанбасын деп, кийин ошонун куруучусу, ошол киши ошону курган себебин өзүнүн атайын жубайына, Мумтаз деген жубайына куруп берген экен. Сиз да кабардар болушуңуз керек да, маалымат. Эми айтканым ошончолук өзүнүн жубайына канчалык мамиле кылгандыгы, ошончолук дүйнөнүн бир кереметтигин ушул канча кылымдар бери келе жатат. Эми бул жалпы суроолордон болчу десекпи, эми азыркы күндө мына биздин ушу жаштарыбызда менин оюмча ушундай бир тенденция бар да, кооз жашоого умтулуу деген. Кооз жашоого умтулуу эле тез арада эле бир мансапка ээ болсо, жакшы маанай төлөнсө ошол учурда, анын жумушта өтө кыйналбаса, машине болсо дегендей да, бардык шарттар болсо деген. Ушуга кандай карайсыз? Эми ар бир кыргыздын жаштары түшүнүгү менен ушундай бир кооз жашоого жетип калса, анан кийин ошол кооз жашоого жеткенден кийин өздөрүнүн аң сезими өзгөрүп кетпесе, бул өтө жакшы болмок. Анан тилекке каршы бүгүнкү күндө ошол кооз жашоонун кулу болуп калбашыбыз керек да. Анан кийин биз деле башыбыздан көп нерсени өткөргөнбүз. Менин атам өзү милиционер болуп иштеген. Апам болсо библиотекада ошондой эле колхоздо иштеген. Колхоздо бригадир болуп иштеген. Акыркы күндөрү ошол баягы корпоративдер түзүлүп, ошонун жетекчиси болуп иштеген. Өмүр бою биз 8 бир тууган, 5 уул, 3 кыз болгонбуз да. Анан кийин бирок биз бүгүнкү учурда, ошол учурда ата-энебиз бизди билимден, тарбиядан, үйдөгү тарбиядан башка эмгек менен да тарбиялаган. Эмгекке да үндөгөн. Эмне үчүн дегенде атамдын айлыгы менин эсимде 283 рубль болчу да. Апамдын айлыгы где-то 72 сом болчу. Анан бул 5 уул, 3 кызга бул акча каражат жетчү эмес. Анан кийин биздин өзүбүздүн мектепке кийинген кийимибиз, же болбосо башкабыз. Сөзсүз баягы мектеп окуучуларынын эмгеги үй бүлөлүк бюджетке жардам берүү үчүн керек болгон да. Ошондуктан биз кичинебизде тамекинин арасында эс тартканбыз. Өзүңүздөр иш кылып, иштеп, картошка тигип, анан кийин уй карап, кой кайтарып, бизде ушул Ноокат районунун ушул Кара Таш айылы тоонун этегинде, каналдын жаныбыздан ошол Найман каналы кыргызда таанышуучу өтөт. Ошондой эле биздин айыл мал чарбачылыгына дагы, айыл чарбасына дагы өтө баягы ыңгайлуу болгон да. Ошондуктан биз баягы жерди иштетүү, дыйканчылык менен дагы мисалы үчүн алектенгенбиз. Ошону менен эле бирге мал, кой, уй, ушу жылкы кайтарып чоңойгон. Сөзүңүзгө аралжы бир кошумча катары. Сиз азыр ошол кичинекей кезиңизде ошол эстеп, өзүңүздүн кандай эмгек жол менен чоңойгонуңузду айтып келе жатасыз. Анан эгерде азыркы учурга салыштырып көрсөк, азыркы жаштарда кээ бирлерде бар, балким баарында эмес. Балки кээ бирлер бар да, ошондо сиздей учурда, сизде мына 8 бала үй бүлөдө болчу экен, ошондо 5 уул, 3 кыз деп кеттиңиз, Сиз канчанчы уулсуз? Мен эркектердин арасынан үчүнчүмүн. Үчүнчүсүз. Ортончусу болуп калам да. Мен бир эжем, 2 агам бар. Бир эжеңиз, 2 агаңыз сизден улуу экен. Ошондо элестетип көрүңүз, ошол кезде ата-энеңиз иштеп атат, сиз 8 бир туугансыз, ошондо сиз айтсаңыз, жок мен иштебейм тамекиде. Тамеки мындай оор болсо керек иштейт. Мен өзүм көлдөн болгом, түштүктөгү мындай шарттар негизи эле жумушка, мисалы ошо күрүчтө, суу менен, же болбосо пахтада, же болбосо тамекиде оор. А сиз ошондо жок мен иштебейм, маган күндө акча берип туруңуз, мен окууга эле барам, же болбосо спорт менен эле машыгам, же болбосо өзүм каалаганымды кылам десеңиз кандай болот? Туура ой болуп беле? Андай ой биздин акылыбызга дагы келген эмес да. Биз ошол ата-энебиздин, апабыз өзү мисалы үчүн биздин көзүбүзчө биз менен кошо иштеп атса, биз апабызды аячубыз. Ошол апабызды көлөкөдө отуруп, анан кийин бизди карап эле отурушуну каалайт элек да. Бирок жок, апабыз бизге караганда
баягы көбүрөөк эмгектенип койчу. Бизди көбүрөөк баягы аяп койчу да. Ошол учурда мен бир нерсени түшүндүм. Мисалы үчүн тамеки Ноокат району ошол тамеки тармагына багытталган район болчу. Дүйнө жүзүндө эң оор иш болуп эсептелген бул кант кызылчасы. Экинчи тамеки болуп эсептелет да. Ошол бир эле тамекинин жалбырагын 4 жолу кармайсың да. Тамекини отургузасың, тамекини үзөсүн, тамекини тизесин, тамекини анан кийин мындай баягы жипке тизесин. Жайып коет окшойт. Андан кийин тамекини жанагы дымкана деп коет элек. Ошол дымканаларга киргизгенден кийин бир-бирден сорттоп, бул биринчи сорт, бул экинчи сорт деп дагы кармайсың да. Анан анын жеңилдигин эме элестетип көрү, жалбырактын жеңилдигин. Ушул жалбыракты чогултуп отуруп, тонналап чогултчубуз да. Бул өтө оор жумуш болчу чындыгындачы. Бирок ошол учурда мындай карасак, бүгүнкү күндө кээ бирлери ошол айылда иштегендерине айтуудан уялат да. Бирок мен сыймыктанам. Мисалы үчүн нан полооду нан менен жеп, ушул чай ичкениме мен сыймыктанам. Мен уялбайм, тартпайм. Жаш бала өзүнүн каалоосу менен. Жаш бала уктагысы келет. Мисалы үчүн жашчылыкта ойногун келет. Биз деле ошол учурда мисалы үчүн лагерлерге баргыбыз келет эле. Башка жака мүмкүнчүлүк азыраак болгон. Бирок жөнөткөн учурунда, бирок ошол өзүбүздүн каалообуз менен, биз ошол жашыбыздан күрөшүүгө үйрөндүк да. Жок, дайым менин каалаганымдай болбойт экен. Ушул эмгек, аракет, ошол өзүбүздүн каалообузду жеңип турат экен. Турбазек Турович, кечирасыз. Менде демек абдан бир кызык суроо пайда болуп атат. Сиз абдан жакшы бир нерсени айтып кеттиңиз. Бул биздин жаштарыбыз үчүн, неге эле угармандар үчүн өтө баалуу жана пайдалуу тажрыйба деп эсептейм. Себеби дегенде сиз өзүңүздүн ошол апаңызга болгон мамилени, апам иштебей эле биз иштесек дегенде, апабыз эс алып эле көлөкө, бактын көлөкөсүндө эс алып отурса, бизге мисалы чайлар даярдап турса, биз эле иштейли деген. Ушул абдан жакшы менимче бир көз караш. Эгерде азыркы учурда бардык жаштарда, бардык балдарда ушундай көз караш боло турган болсо, анда чындыгында эле ата-энелердин даражасын ушундай абдан жогору тутуп, дайыма урматтап сыйлап жүрүшөт эле. Бирок мен ойлойм, бул деген баягы жаш өткөндөн кийин тажрыйбадан кийин келген. Сиз айтып атасыз, ушундай аң сезим бизде бар болчу, биз ошону иштешерекпиз деген. Ошол каяктан пайда болду? Ошону сизде үй бүлөдөгү тарбиялоо же сиз китептен окудуңуз беле, же болбосо мугалимдин берген насаатыбы? Эми биринчи ошол Советтер Союзунун учурунда билим берүү менен тарбия бирге берилчү да. Жүрчү кошо. Бул тарбия деген ата-энеге болгон мамиле, же болбосо мекенге болгон сүйүү, мекенчилдик, патриоттуулук, анан кийин жаратылышка карата болгон сүйүүлөр. Мисалы үчүн ошол учурдагы чыгармаларда бүгүнкү күндөгү биздин балдарыбызга берсек, анын башталышында эле мисалы үчүн кандай көркөм сөздөрүнө башталгандан кийин китептин ичине кирип кеткениңиз өзүң билбей каласың элең да. Сезбей каласың өзүң. Сезбей каласың. Ошон үчүн биринчиден бул баягы ата-энеге болгон мамиле, бул мен айтып атпайм, адам баласынын жашоо шартына карата, мисалы үчүн ошол учурдагы жетишпегендик. Каалаган нерсе болуп турса, адам тез эле бузулуп кетиши мүмкүн да. Биз каалаган нерсе болбойт эле. Биз билет элек жашыбызданчы. Биз эмгектене турган болсок, эртең жаңы баягы ботинка сатып алууга мүмкүнчүлүк болот. Биз эгерде жакшыраак иштесек, эртең костюм алабыз. Ал үчүн биз өзүбүз эмгектенишибиз керек. Биз өзүбүзгө эмгектенген нерсеге апабыз кошо эмгектенчү да. Ошон үчүн багам деп турган энени биз мисалы үчүн аячубыз. Но ошол эле учурда азыр биз өзүбүздүн балдарыбызды урбайбыз. Уруп тарбиялаган азыр жат көрүнүш болуп калды. Бирок бизди ата-энебиз баягы ийне деп коет, тамекинин ийнеси. Ушундай сонун тиет да. Чыбык болсо керек. Чыбыкка окшогон. Ошол тамекинин ийнеси менен чаап койчу. Же болбосо катуураак урушуп койчу. Бул да тарбиянын бир ыкмалары го. Бирок азыр эле ошол аракеттерди бир жерден сотка менен тартып туруп, эгерде мындай кылып чыгарып койсо, бул ата-эне өтө жаман ата-эне экен деген түшүнүктө көрсөтүп калат. Бирок ошол уруп коюу дагы бизге жакчы да. Биз ошол уруп койгон менен ата-энебизди жаман көрүп калчу эмеспиз да.
Ошондуктан ар бир өзү учур ошол сиз башында айтып кетпедикпи? Айлана чөйрө, коом, анан кийин адамдардын аң сезими. Бул бири-бирине байланышкан. Байланыштуу. Бүгүнкү күндөгү айлана чөйрө, коом, техниканын жетишкендиги, адамдардагы баягы барчылык бул ушул балдардын тарбиясына да таасир берип атат да. Ошон үчүн андай кыйынчылыктарды биз өзүбүздүн балдарга каалабайбыз. Мен каалабайм, сиз дагы каалабайсыз. Бирок ошол эле нерсени мисалы үчүн биз китептер менен тарбиялап, өзүнүн каалоосу менен кантип күрөшүүнүн жолуну биз үйрөтүшүбүз керек да. А үйрөтүүнүн жолу кандай? Шаар жерде андай тамеки таба албайсың биздикиндей мамиле кылыш үчүн. Же болбосо мал, кой кайтаранга мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн бүгүнкү күндө шаар жеринде мектеп, ошондой эле мектептен келгенден кийин балдарыбызды кайсы бир кружокторго, спорт менен ушул машыгууга, ошондой эле тил үйрөнүүгө биз убактысын бөлүп берип, ошол убактысында чындыгында ошол балабыз ошол жерде жүрөбү? Же болбосо мал жактагы негизги результаттарыны эгерде текшерип, бала менен ошондой эле баланын убактысын көзөмөлдөп, ушул баланы окутуп аткан мугалими, анан кийин тренери, же болбосо ошол тил үйрөнүп аткан кайсы бир курстарда түз ата эне менен болгон мамиле баланын мүмкүнчүлүгү, же болбосо жетишкендиги, ден соолугун эгерде биз байкап тура турган болсок, анда балага туура багыт берип аткан болуп эсептелебиз да. Айфондун же болбосо кайсы бир техниканын аркасынан куубастан келечекте өзүнүн билими менен кыргыз мамлекетине ушул элибизге, журтубузга салым кошо тургандай бир тарбияны беришип, бүгүнкү күндө мекенчилдик тарбияга көбүрөөк көңүл бурууга мүмкүнчүлүк. Чоң рахмат Төрөбай Закирович. Мен азыр сиз айткан сөздөрүңүз ушул алтын сөздөр деп эсептесем жаңылбаймын. Себеби дегенде сиз азыркы айтып кеткен сөздөрдү ушул жаштарыбызга, өсүп келаткан ошо өспүрүмдөргө акыл, насаат катары колдонсок болот. Себеби дегенде бул чоң бир тажрыйбанын негизинде айтылган. Эгерде мен иштесем, анда сиз айткандай ушу ботинки ала алам, эгерде мен иштесем костюм ала алам. Азыркы учурда албетте антип айтпайт, мен азыркы иштесем мен сотовый телефон сатып алам, жанагы сиз айткандай iPhone болобу, Samsung болобу. Мен иштесем өзүмө iPad сатып алам, велосипед сатып алам, балким келечекте машина да сатып алам дегенде. Эгерде бирок шарты өзүм иштесем деген. Ушундай көз караш болсо, ушундай аң сезим, ушундай ишенүүнү биз өзүбүздүн жаштарга тарбиялаш керекпиз деп сиз тарбия боюнча жакшы айтып кеттиңиз. Өзүңүздүн жаш кураңызды да айтып кеттиңиз. Ушу окурмандар үчүн абдан пайдалуу болот окшойт. Урматтуу окурмандар, сиздерге эскертип кетейин, бүгүнкү биздин эфирибизде Жогорку Кеңештин депутаты Зулпукаров Төрөбай Закирович катышып отурат. Эми ушул Гөлө дагы сиздин жеке жашооңуздан ушул бир жагымсыз кырдаал болуп кала турган болсо, же бир ыңгайсыз учур болуп кала турган болсо, ошондо мындай тамаша менен, юмор менен чыгып кеткен учурларыңыз болду беле? Сөзсүз, баягы кызык болушу керек. Мени көргөн учурда көбү оор басырлыктуу, бирок өтө эле баягы мындай серьезный дегендей ойлошот. Анан кийин мен негизи мындай жашоодо баягы тамашаны жакшы көрөм. Андай учурлар сөзсүз болгон. Көп эле ошол кээ бир учурда ушундай бир ыңгайсыз сөздөр, суроолор берилип калат. Мен мисалы үчүн бир жерде бир окуяны айтып кете берсем болот. Бирөөсүн айтып кетсеңиз, абдан кызыктуу болот. Шайлоого айтып калды. Мен жаңы 2010-жылы шайлоого барсам айтып калды, сен жаш эле бала экенсиң. Анан кийин тажрыйба. Канчада элеңиз ошондо? Ошондо мен 36 жашта болчумун. Биринчи жолу шайлоого катышкан. Шайлоого катышканда, анан кийин ушундай бир кыйын кишилер келип атат. Анан кийин учурунда бир саясатчы айтты эле. Мына өзүңөрдүн мен кулуңармын. Ошо кулуңарды колдоп койсоңор, анан кийин жакшы болот эле десе, экинчи чеченирээк, күчтүүрөөк саясатчы. Бул силердин кулуңар болсо, мен даяр токулган атыңармын. Атыңар даяр. Анан кийин кааласаңар булакка чапкыла, кааласаңар кошко салгыла деди эле. Анан сен өзү кимсиң? Кулуңсуңбу же токулган атсыңбы депчи. Анан кийин мен айттым эле. Эми саясатта ар ким ар түрдүү болуп
сіздердің көзіңіздерге көрінгенге әрекет кылат экен. Анан ошол кулунду жетелеген дагы инсан. Же болбосом токулган атты улакка чапкандагы инсан. Же болбосом ошол кошко салгандагы инсан. Мен ушул кулун, ат, же болбосом мышык, күчүк болбой эле инсан болуп эле сиздердин алыңыздарга адам болгондон эмне кала берейин деп айткан турбайсыз. Ошон үчүн сиздерден кечирим сурайм. Мен өзүмө баа бере албайм. Келечекте мисалы үчүн эгерде жогорку кеңешке барып калсам, менин ким экенимди сиздер кийинки 5 жылдыкта баа бересиздер. Ошол жерден көрөсүңөр деген. Мен ошентип айттым эле. Андан кийин ошол жерде каткырып күлүшкөн да. Кызык окуя болгон экен. Ошондо сиз азыр айтып кеттиңиз, ушул сырттан караганда чыныгында биринде баягы эми орусча тилде деле ошондой макал бар эмес, баягы келбетиң көрүп тозот деп, акылың көрүп узатат дегендей, ошондой сыртынан караганда оор басырыктуу, ушундай абдан бир серьезный, баягы сиз айткандай тамашага аралашпайт го депчи, ушундай мындай бир сырдуу инсансыз дегенде, ошондо өзүңүз мисалы баягы кыргыздарда айтып койт эмеспи, жигитке 70 өнөр аздык кылат деп. Ушундай баягы сиз айтып кеттиңиз, милицияда иштеген мен албетте спорт менен машыгасыз. Ошолор боюнча өзүңүздүн элдерге белгисиз жактарын айта кетесизби? Мен ошо Советтер Союзу таркады. Ошол учурда мен Карагандыда жогорку милиция мектеби бар болчу. Ал жака тапшыргандан кийин биз ошол Карагандыга барып окуй турган учурда 91-жылга туура келди. 31-августта жогорку кеңеш. Мен 1-сентябрда Карагандыга окууду башташым керек эле. 31-августта мисалы үчүн Кыргыз Республикасы эгемендүү, Казакстан мамлекети өзүнчө эгемен мамлекет болду дагы. Бизде мүмкүнчүлүк болбой калды барып окуганганча. Бирок ал учурда жогорку вуздарга ошол жерлерде тапшырат эле да. Бизде Ош областы, мурда Жалал Абад, Баткен областы бир болчу, ал учурда биз ошол жерде 4 бала өткөнбүз да. Бирок окуй албай калдык да. Андан кийин мен кийинки жылы ошол 92-93-жылы жаңы Кыргыз мамлекетинде жаңы улуттук гвардия деген түзүлүптүр деди. Мен ушундай бир каттуу баягы даярдык кылган экенмин ушул улуттук гвардияга баруугачы. Эсимде Алам деген газета бар эле. Ошол учурда 2-декабрь 1991-жылы ошол жогорку Кыргыз мамлекетинде улуттук гвардия түзүлгөндүгү жөнүндө газета чыккан. Алардын негизги тармагы, багыты бул баягы десантуранын багытында болот деген бир жакшы макала чыкканда мен ушунчалык кызыгып калдым. Биз андан кийин ушул национальный улуттук гвардияга келдик. Биринчи призывтардан болуп келсем, баягы газетадагыдай эмес, кроваттар турат, үстүндө матрасы жок. Андан кийин мен кичине кайгырган күндөрүм дагы болду. Анан кийин биз ошол учурда көрсө улуттук гвардиянын түптөгөндөрүнүн бирөө болуп калдык. Ошол жерде керебетке жатканда бетибизге керебеттин баягы крестиктери бетибизге түшүп калып, ызымдарын тактары болгон турбайбы? Эки жака баягы уктап атканда жыла койсоң чачыңды жугуп кетет эле да. Баягы эмелерчи. Ошентип национальный гвардия, улуттук гвардияда мен кызмат өтөдүм. Андан өткөндөн кийин биз баягы милициянын атайын даярдоо ошол учурда омсен деп коет, ал жакта жүрдүк. Андан кийин мен өзүм БСПда инструктор болуп жүрдүм. Анан өзүм убакыт аз болуп калды, ошон үчүн кыскараак айтайын. Өзүм мен ошол рукопашный бой деп коет, ошол боюнча спорттун мастеримен. Андан кийин милицияда жүргөндөн кийин бир канча үй бүлөлүк абалга карата бизде ошол үйлөнгөндөн кийин кызыбыз төрөлдү. Милициянын айлыгы келечекте үй алып же болбосо машина алып жашап кетүүгө мүмкүнчүлүк аз эле. Андан кийин биз таштап ошол Россияда эмгектенип жүрдүк. Анан мен экинчи уулум бизнеске кеткен турбайсызбы? Бизнеске кеттик. Анан ошентип 2003-жылдары кайра Кыргызстанга келдик. Бизнесибиз мындай ийгиликтүү эле болду десек болот. Ошол жерде Москва, Ростов шаарларында
көптөгөн баягы жумуш жurdуларын түзүп бүгүнкү күнгө чейин менин инилерим бир туугандарым ошол жакта иштеп жүрөт. Рахмат. Сиз айткандай убакыт ошо тилекке каршы учкан куштай өтүп жатат. 1 саат ушу 1 саатыбыз ушу берилген эфирге түгөнөйүн деп баратат. Эми бүтөйүн деп баратат. Эгерде сиз ошо өнөрлөрдүн арасынан спортмен машыгасы, абдетте эми машина айдайсыз дегенде тамак жасай аласызбы үйдөн? Мен чынын айтайын, тамак жасай албайм. Кандай кыз. Анан кийин эмне үчүн дегенде Аш баса албайсызбы дегенде. жок, ашты баса албайм, чынын айтсам. Анан кийин негизги тамак жасайм. Бирок мен тамагым өзүм эле жешим керек. Өзүм эле жагат болуп калат экен, абдан жакшы. Эми сиз ушул өзүңүздүн кыскача дагы бир мүнөттүн ичинде ушул сиз мисалы көзөмөлдөгөн максаттарыңызга жеттиңизби ушул убакытка чейин? Жок, эми бизде адамдын максатынын түбү жок болуш керек. Эмне үчүн дегенде мен жаш адаммын. Анан кийин саясатта деле мисалы үчүн 43-төмүн. Же болбосо алдыбызга койгон максаттар жеттим дей турган болсок, анда нар жака даярданган надандык болуп калат дейсизби? Нар жака даярданган киши катары болуп калбайт. Ошон үчүн алдыбызга койгон максаттар көп. Негизгиси баягы Махат Кылмухаммед айтты эле, биз жолугушууда. Сен өзүңдүн үй бүлөңдү кандай сүйсөң, өзүңдүн элиңди ушунчалык сүй, ошол элиңе өзгөртүүлөрдү сен жасай аласың деп. Ошон үчүн мен келечекте элибизге, журтубузга дагы бир салымдарды. Ошол биз элибиз журтубуз боюнча, мамлекет боюнча айтып атабыз. Кыргызстанды өнүккөн мамлекет катары кайсы учурда, кайсы жылдарда көрөбүз? Кыскача эле мындай тарыхы менен айтып коесуң, датасы менен Кудай айтып коесуң. буйруса, Кыргызстан мисалы үчүн ошол башында эле эгерде 26 жылдык тарыхты карасак, акыркы 6 жылда көптөгөн өзгөрүүлөр болду. Бирок адам баласы өзгөрүүлөрдү биз жакшы сезе албайт экенбиз. Ошондуктан келечекте жыл өткөн сайын Кыргызстан алдыга гана жылат деген чоң. Ошондо канчанчы жылы биз өнүккөн мамлекет болобуз? Кудай буйруса, өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин катарына 2014-жылы өттүк. Анан кийин эми баягы келечектеги нерсени 10-жылы өнүккөн мамлекет болуп кетебиз десе, Нострадамус же болбосо Вангага окшоп көрүнүп калышы мүмкүн. Келечекте биздин үмүтүбүз, максатыбыз 2020-жылга чейин өнүккөн күчтүү мамлекет катары Кыргызстанды көргүбүз. Буюрса деп ишенип туралы. Эми сиздин ошол эфирге Марал радиосуна келип, эстафета рубрикасына катышканыңызга терең ыраазычылык билдиребиз. Ийгилик каалайбыз сиздин иштериңизге. Эми сиздин окурмандар, угармандарга жана жалпы эле кыргыз элине, өзгөчө жаштарга болгон айта турган оюңуз жана каалооңуз? Биринчи, эгерде жаштарга десе, жаштарга менин эң чоң бир каалоо насаатым, өзүбүздүн каалообуз менен, же болбосо нафсинин кызыкчылыгы менен күрөшүүнү билгиле, көп ийгиликке жетишесиңиз. Анда ушуну өзүбүзгө туу катары туталы дегендей, демек ар бир адам өзүнүн каалоолору менен, өзүнүн нафсысы менен күрөшөр экен, жеңишер экен дегендей. Дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат сизге катышканыңызга.